Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Адамдын бул дүйнөдө кармаган же болбосо адамдын кол астында турган бир нече байлыктар бар да. Ар бир адам ошо өзүнө берилген байлыкты же болбосо өзү баалаган нерсени сактап калганга же болбосо көбүрөөк мөөнөттө өзүндө турушун каалап ошого аракет кылат дайыма. Алымдардын бири бир күн базарда баратса, бул окуя араб өлкөлөрүндө болгон окуя. Бараса арабага салып bir kişi muz satып жүрөт экен. Анан muz саткан киши адамдарга шундай деп кайрылат экен: "О, калайык калк, мени ырайым кылгыла, менин бар болгон акчам ушул муз, эгерде ээрип кеткен болсо мен чоң зыян тартып каламын. Ошондуктан мени ырайым кылгыла" деп ушинтип бакырып жүрөт экен адамдардын арасында. Анан адамдар боора ачышып, боора ооруп, ушул бечаранын болгон акчасы ушул экен. Эгерде музу ээрип кеткен болсо, бул зыян тартып калат экен деши, анан адамдар муздарын сатып алат экен. Ушул окуяны көргөндө бул алымдын оюна бир нерсе келиптир. Мен 20 жылдан бери Кур'ан-ы Керимдеги Аср деген сүрө бар. Ал сүрөдө Алла Таалам инсандардын бардыгы зыян тартууда, бир гана деп 2-3 нерсени айткан да. Иман келтиргендер, бири-бирине акыйкатты, жакшылыкты осуят кылгандар, сабыр кылгандар деп келет. Ушул аятты укканда кантип эле адамдардын бардыгы зыян тартууда болот деп түшүнбөй жүрчү элем 20 жылдан бери. Базардагы муз саткан кишинин окуясыны уккандан кийин менин оюма бир нерсе келди дейт. Инсандын эң тапкан нерсеси же болсо эң кымбат баалуу нерсеси ошентип ээрип жок болуп кетпеш үчүн адамдарга ырайым кылгыла, этаат кылгыла, мени мага жардам кылгыла деп адамдарга кайрылганын көргөндө мен билдим. Ошондо эсиме келди дейт. Демек инсандын өмүрү инсан үчүн ушундай чоң байлык экен. Эгерде өмүрүнөн бир минутасы дагы, бир секундасы дагы ушундай пайдасыз кеткен болсо, кайра ордуна келбей турган чоң байлык экен. Ошондуктан Алла Таалам Кур'ан-ы Керимде "Вал аср иннал инсана лафи хуср иллаллазина аману ва амилус солихати ва тавассау бил хакки ва тавассау бис сабр" деп бул аятта Алла Таалам убакыт менен касам ичип, чындыгында инсандардын бардыгы зыян тартууда. Алардын ичинен бир гана ким ыйман келтирсе, жакшы амалдарды кылса, акыйкатты, туура жолду бири-бирине осуят кылгандар жана сабыр кылгандар деп ушул төртөөнү айткандыгыны ошондо түшүндүм. Демек инсандын өмүрү, ар бир убактысы, ар бир секундасы, ар бир сааты инсан үчүн ушундай чоң байлык экен. Демек биз дагы ошол өзүбүздүн бизге берген эң чоң болгон байлык бул биздин убактыбыз, өмүрүбүз экен. Ошону сактап калайлы деп ошондо түшүндүм дейт. Урматтуу бир туугандар, ошон үчүн ар бирибиз бири-бирибизге же болбосо ар бирибиз өзүбүзгө айтышыбыз керек. Базарда жүргөн киши, жанагы муз саткан киши айтты эле: "Менин болгон байлыгым ээрип кеткен болсо, мен акчасыз каламын. Мени ырайым кылгыла" деп. Демек ар бир инсан өзүнө өзү айтыш керек, суроо бериш керек. Менин өмүрүм кайсыл жерде ушундай музу ээриген кишидей болуп, өмүрү кайсыл жерде ээрип кетип жатат, пайдасы кетип жатат, өмүрүнө кайсыл жерлери уурларга уурдалып кетип жатат. Ошол жерлерге көңүл буруп, ар бир инсан өзүнүн ошол жерини оңдоп сактап калыш керек экен. Урматтуу бир туугандар, ушул окуядан кийин мен сиздерди жана өзүмү ушул Алла Тааланын Вал аср сүрөсүнө амал кылганга чакырамын. Алла Таалам баарыбыздын өмүрүбүздү пайдалуу жака сарптаганга, эки дүйнөбүзгө пайдасы тие турган кылып өмүр сүргөнгө Алла Таалам насип кылган болсун. Кийинки берүүдөн жолукканча саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.